2026 жылдын башынан бери өлкө боюнча 76.827 транспорт каражатын ОСАГО полиси берилген. Бул аралыкта жеке жана юридикалык жактарга 400 миллион сом камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлгөн. Ал эми Ош шаар жана Ош облусу боюнча 50 миңден ашуун транспорт каражаты камсыздандырылып, 4,5 миллион сомдон ашык каражат төлөнгөн. Ал эми жалпынан алып калганда бүгүнкү күнгө чейин 53 миңден ашык жаран өзүнүн автоунааларын камсыздандыруудан өткөрүштү. Бул полистин жарандуулугу 1 жылга гана берилет. Ошондуктан былтыркы өткөн жарандарындагы убакыттан пайдаланып кайра келип өзүңүздөрдүн автоунааңыздарды кайра камсыздандыруудан өткөрүүнү сунуштайбыз. Бул мамлекет камсыздандыруу уюму биз менен келечек ишенимдүү. Урматтуу айдоочу, камсыздандыруу баракчасы барбы? Страховой полис көрсөтүп койсоңуз. ОСАГО полиси жогунуа башкарган айдоочулар административдик жоопкерчиликке тартылат. Алар токтотулгандан кийин камсыздандыруу полиси атайын планшет аркылуу маалымат базасынан текшерилет. Эгер ОСАГО полиси жок болсо 3000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Жыл башынан бери Ош шаарында 4650 автоунаанын милдеттүү камсыздандыруу полиси жок экени аныкталган. Жакшы. Камсыздандыруу баракчасын ар бир нарушение кылган автоунааны токтоткон учурда айдоочулук көлүк, транспорттоо көлүгү менен бирге эле камсыздандыруу баракчасын сөзсүз түрдө сурап, эгерде жок болсо укук бузуулар кодексинин 184-беренин 2-бөлүгү боюнча 3000 сом айыппул салынат. 3000 сом айыппулда 1 айдын ичинде 70% арзандатуу көрсөтүлгөн. 1 ай ичинде төгө турган болсо айыппулун 70% арзандатуу 900 сом айыппул төлөйт. Мыйзамга ылайык камсыздандыруу төлөмдөрү жол кырсыгынын кесепетине жараша жүргүзүлөт. Полис жабыркаган тараптын автоунаасын оңдоого жана дарыланууга кеткен чыгымдарды жабат. Ал эми адам каза болуп же майып болуп калган учурда мыйзамда каралган өлчөмдө компенсация төлөнөт. Төлөмдөрдүн көлөмү: эгерде жол кырсыгынан адам каза болсо 300 миң сомго чейин, биринчи топтогу майыптыкка кабылганда 200 миң сомго чейин, экинчи топтогу майыптык үчүн 150 миң сомго чейин, үчүнчү топтогу майыптык үчүн 100 миң сомго чейин, майып болбосо да дарыланууга 100 миң сомго чейин. Ар бир жабырлануучунун унаасын оңдоого бир окуя боюнча жалпысы 450 миң сомдон ашпашы керек, 150 миң сомго чейин. Менимче керек эле да эгерде төлөп берсе, анан төлөбөсө билбейм. Өзүңүз жылда алып жаңылап турасызбы? Меники жылда алам мен. Бар. Керек жок, канака өкмөттүкү болсо жакшы болот да. Өкмөттүкү болсо жакшы. Ата бул частныйлар кандай болот билбейм. Частныйларга ишенбейсиз? Өлкөдө автоунааны милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам 2016-жылы кабыл алынып, 2023 жылдан тартып күчүнө кирген. Ал эми 2025 жылдын 1-июлунан тартып милдеттүү түрдө аткарыла баштаган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уставтык капиталы быйыл 1 миллиард 144 миллион сомго чейин көбөйтүлгөн. Толбай Бурканбеков, Тейит Балдыев, Ош ТВ жаңылыктары. Айдоочулук көлүк, транспорттоо көлүгү камсыздандыруу баракчасын бериңиз, текшерип коюңуз.